Экономист бул акча тууралуу акчасы бар адамдан дагы көп билген киши. Бүгүнкү каарманыбыз акча, аны туура пайдалануу, деги эле экономика тармагындагы белдүү адис. Экономика илиминин доктору, профессор Төлөбек Камчыбеков мыкты экономист, өлкөдөгү эң алдыңкы жогорку окуу жайын түптөгөн инсан. Катардагы окуу борбору, каарманыбыздын талыкпаган эмгеги күчү менен эл аралык стандарттагы университетке айланган. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошо биз ошо мурунтан ошол системада иштеп жүргөндөн кийин ушундай бир окуу жай жаралса жакшы болот эле деген ойлор менен жүрдүк эле. Анан туз насип буйруп, мен ошол убакта ушул соода техникумуна директор болуп дайындалып калдым. Анан мага ошол мени тааныган бул министрликтен мени бияка алып келип атканда айтышты, мен тажрыйбам бар эле да, ошол эконофакта декан болгом университеттин, ошонун комитет комсомолунун катчысы болгом. Анан ошол бара-бара ошол жерди баягы өзүңдүн эңсеген окуу жайды куруп алганга мүмкүнчүлүктөр болот дегенде мен ошого ишенип, анан шарттарды түзө баштадык. Ошон үчүн биздин окуу жайдын мындай уникалдуулугу, биз ошол биринчиден көп баскычтуу окуу жайбыз. Бул лицей, колледж, университет, аспирантура, докторантура демекчи. Ошондой эле университеттин алдында илимий изилдөө институтубуз бар. Экинчи жагынан биз эволюциялык жол менен өнүктүк да. Мисалы бүгүн айтып атпайбыз, Кыргызстанда элеки жогорку окуу жай бар деп. Ошонун бири дагы биздей ушу баскычты баскан эмес да. Мисалы биз адегенде техникум болсок, анан колледж болуп, анан жогорку колледж болуп, анан институт болуп, анан университет болуп. Менин да көп жыл кармалып калган себеби ошол болсо керек. Ушу баскычтардын баарын улам биринен кийин кайра аттестатта экинчи баскыч, үчүнчү деп отуруп, анан бүгүнкү күндө ошол мына Кудайга шүгүр, ошо кичине элосун алынып, анан жасаган аракетибиздин үзүрүн көрүп, мына былтыр ошо Кыргызстандын сапат боюнча эң жогорку сыйлыгын алдык да. Ошо менен жана силердин мына передачага ылайык келгени чын эле ийгиликтин сырлары ушунда жатат да. А башка окуу жайлардан сиздердин университет эмнеси менен айырмаланат? Эми биринчиден биз ушу профилдик окуу жайбызда, ошо экономика багытында гана азиздештирилген окуу жайбыз. Биринчиден. Экинчиден, азиздештирилген окуу жай болгондон кийин окуу жайыбыздын алдында ошо инновация боюнча институт, инновационный экономика деген ошо илимий изилдөө институтубуз бар. Мисалы, ошол биздин профессорлордун жана ошо институттун иштеген адистеринин күчү менен былтыр ошо биздин улуттук экономиканы көтөрүү маселелери болгондо ошол жерде биз илимий чоң конференция өткөрүп, ошол багыттарын тактаганбыз да, мисалы. Анан бул жагынан бизден башка окуу жай жок. Ошончу менен биздин окуу жайдын өзгөчөлүгү ушунда деп ойлойм да. Демек силер чыныгы экономисттерди даярдайсыздар. Канча студент азыркы учурда билим алат, анан баягы ийгилик жаратып, бир чет жакта иштеген бүтүрүүчүлөрүңүздөр барбы? Эми биринчи мына биздин мугалимдер составы жөнүндө айтып кетсем туура болот го. Мисалы, ошол биздин студенттер мисалы баш аягы жана көп баскычтуу лицей, колледж, университет баарын алып калганда ошо болгон 4,5 миң студентибиз бар. Бул жерде ичинде сырттан окугандар бар, 1000ге жакын. Анан ошол 1000 1200 күндүзгү бөлүмдө окуйт. Мисалы, ошо күндүзгү бөлүмдө окугандарды экономика илимдеринин 28 доктору, 70ден ашык кандидаттар ошону тейлейт да, сабак берип ошолорду окутуп. Мен ойлойм, ошонун негизинде сапат жаралат. Ошон үчүн биздин бүтүрүүчүлөр, мисалы, биз мурун мына эгемендүү мамлекет болгондон баштап биринчиден Европа менен карым катнашты көбөйттүк да. Ошо Европадагы жогорку окуу жайлар менен, бул Евросоюздун проекттери менен иштеп, ошо жака биздин мугалимдерди квалификациясын жогорулатууга ошо жактан магистратурага, докторантурадан окутуп алдык да.
мисалы анан ошонун негизинде былтыр биз англис тилинде 2 адистик боюнча кабыл алып атпайбызбы. Анан биздин бүтүрүүчүлөр ошол Европада, Россияда ошо кызмат өтүшөт. Мен ошону менен аябай сыймыктанам. Бүгүнкү күндө биз жанакы англис тилинде окута баштагандан кийин биздин мугалимдердин квалификациясын жогорулатыш үчүн азыр ошо Европа менен ошол жактын вуздары менен карым катнашты узартып ошол жакта докторантурада жүрүшөт. Европада эле азыр бир 5-6 мамлекетинде жүрөт биздин студенттер. Ошо бир семестрдан 1 жылга чейин окуп келишет да. А бизде кредитный технология менен ошол бүт кредиттерди тияктан алганы биякта бизге зачет болуп, анан кийин дипломун алгандан кийин анан ошол чет мамлекетке иштегенге кетип атышпайбы. Мисалы биздин дипломго биз европалык аккредитациядан өткөнбүз. Ошол биздин дипломго европалык тиркеме беребиз. Ошонун негизинде алар окуусун ошол Европанын мейли любой мамлекетинде окуусун улантып иштеп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми мугалимдик баягы окутуучулардын курамын кандай талаптардын негизинде тандап аласыздар? Эми курамы ар убактар кандай болду? А дегенде жогорку окуу жай түзөбүз деп кадам шилтегенде ошол өзүбүз мурун чогуу иштеген бири-бирибизди билген адамдарды чогултууга, топтоого аракеттерди жасадык. Анан кийин улам талап жогорулаган сайын биз конкурстук негизде анан өзүбүздүн алдыбызда бизде кандидаттык докторлук диссертацияларды коргогон кеңештерибиз бар. Ошондон тарбияланып, ошондон коргогон ошол биздин жаштарды алып калганга аракет кылдык. Жанагы алдыңкы студенттерге мындай бир өзгөчөлүктөр же болбосо жеңилдиктер барбы университетте? Бар. Эми үчүн дегенде мына жакында эле ошол окуу жылы азыр аяктап атпайбы, ошо быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүздүн ошо тандап, мисалы мына 3 күнгө жакында эле көлгө барып эс алып келишти. Бул жерде ошол биздин окуу жайдын имиджин көтөрүүгө кошкон салымдар үчүн ошо биздин спортсмендер, ошол биздин ар кандай иримге катышып, ар бир өзү сыйлыктарын алып келген конференцияга башка окуу жайларга барып катышкан студенттерибиз. Аларга биз өзүбүз каржылаган окуу жай болгондон кийин бизде азыр бюджеттен бизде каражат жок. Ошолордун жана окууга болгон төлөмдөрүн кичине жеңилдетүүгө, ошолорго шарт түзүп берип, ошолорду биринчилерден болуп чет мамлекеттерге жөнөткөнгө шарттарды түзөбүз. Кыргыз экономикалык университети экономика багытындагы адистерди даярдаган бирден бир окуу жай. Бул жерде мыкты профессордук курам эмгектенет. Төлөбек Камчыбеков мыкты адистер жана коллективдеги ынтымак ийгиликтин башаты дейт. Ушул кичинекей техникумдан, соода техникуму болчу. Ошондон баштап колледж, андан кийин институт, институттун деңгээлинен университеттин деңгээлине жеткириш оңой олдон иш эмес. Анан жанагы окуучусу окутуучусунан ашат деген маселе мына ушуну менен далилденип турат. Биздин колубуздан келбей калган нерсени биздин студентибиз, окуучубуз турмушка ашырып отурат. Бул Төлөбек Кадыралыевич ушунча жылдан бери жанагынча тепкичти бастырып өткөрүп, ушул университетти түзүп, бүгүнкү даражага жеткирип, өлкөдө эң биринчи орунду алып лауреат болуп атканында мөөнөтү 20-25 жыл болуп кетти. Ошонун ортосунда коллективдин составы өзгөрөт да. Ошого карабастан ушул коллектив менен ректордун, жетекчинин ортосунда бир мындай бир ренжите турган чатак чыккан эмес. Уюштуруу деңгээлинен сырткары дагы терең акыл эстүү, анан кийин абдан токтоо жетекчи, терең ойлонуп, көп ойлонуп, азыраак чечим чыгарган жетекчилердин бир катары ушуну айтып кеттим. Бул жерде менга бир жаккан нерсеси коллективдин ичинде здоровый моральный атмосфера бар вуздардын бири. Жетекчи ректор Төлөбек Кадыралиевич
бул ушул ППСке караганда биринчи очередте студенттердин интересин жогорураак коет да. Өзү как жетекчи катары ачык, мугалимдерден болобу, студенттерден болобу бир жаңы инновацияларды алып келишсе, ошону дайыма колдоп, поддержка берип, ошолорду бир ишке ашырганга, жаңы ушул окуунун сапатын көтөргөнгө идеяларды дайыма колдойт. Айрыкча жаштарды көп колдойт. Каарманыбыз үйдө мыкты жубай, 5 баланын атасы. Балдары кесибин улап, экономист болбосо дагы өлкөнүн керегине жараган мыкты инсан болуусун тилейт. Мен 5 балам бар. 4 кыз, 1 эркек. Улуу кызым өзүнчө үй бүлөсү бар. Эрбол болсо азыр мектепте. Бу жерде болсо мына инженер Жамиля, Зарина, Адина, анан биздин эң кичинекейибиз Жаңыл мырза. Ошо мындай өзүм 10 баланын улуусумун. Менки 5 эле балам бар. Эмне себептен экономисттик кесипти тандап калдыңыз? Эмне себеп болду? Эми ал убакта мындай азыркыдай профориентация көп деле жүрчү эмес. Анан айыл жергесинде экономисттер эң барктуу, өзгөчө ал убакта колхоз совхоздордун ошо башкы экономисти эң бир мындай кызмат акысы жагынан дагы деле кадыр барктуу адамдардан болушат эле да. Ошолорду көрүп ушу кесипти тандоого туура келди. Тандоого туура келип, ошо окууга өтүп калып. Студенттик күндөрүңүз кандай өттү? Эми студенттик күндөр ошо активист элем, комитет комсомолдун мүчөсү элем, ошо член бюро. Анан окууну бүтүргөндөн кийин биз 9 торого ошо ишке направление алган элек. Бирок акыркы экзаменден чыгып баратканда мени кафедра башчыбыз, азыркы биздин окуу жайдын аты ошо кишинин намынан, ошо Муса Рыскулович чакырып калды. Балам, окууну жакшы бүтүп атпсың, кафедрада бир орун баары калбайсыңбы деп. Анан үйдө 10 баланын улуу болсо, мен максат барып, энатага жардам берип, ошолорду окутуп, андан аркы алардын тагдырын чече турган үйдө мен элем. Анан сүйлөшүп, мен балам, ошо энди мугалим болсоң, ого тер жакшы болот да, эптебим аракет кылып калсаң кала бер дешти. Анан калып, анан ошондон уланып, ошол факультеттен деканы да болдум. Ошо азыркы улуттук университетте проректор да болдум. Анан баягы аккан арыктан суу агат деп улам акырындан баягы элим аралашып, анан тус насип берип ушу окуу жайга келип иштеп калдым. Экономист болуп калдыңыз. Балдарыңыздын ичинен экономист болушун каалайсызбы балдарыңыз? Мисалы, мен Эрболду ойлойм, ошо экономист болот го деген оюм бар. Анан мен бул кичинекей 3 кыздын Заринаны өзгөчө ойлоп калам, ушул экономист болот го деп, Адинаны врач болот го деп. Мамасы да экономист да, бухгалтер. Анан ошо бир экөө жок дегенде биздин адисти улайт деген ой бар. Анын баарын турмуш көрсөтөт да. Кыргыз экономикалык университети экономикалык багыттагы университеттердин уюткусу болсо, ушул экономикалык университеттин ичиндеги уютку бул Камчыбек Төлөбек Кыдыралиевич. Камчыбек Төлөбек Кыдыралиевич менин түшүнүгүмдө көп сапаттарды ичине камтыган, өзүнө сиңирип турган адам. Биринчиден бул мыкты окумуштуу, экономика багытында көпмө эмгектердин автору. Экинчи жагынан бул мыкты мугалим. Себеби мен Төлөбек Кыдыралиевич бул комсомолду баштан өткөргөн, партияны баштан өткөргөн, дасыккан, көп жылдар бою Салморбек Табышалиев деген легенда болгон адамдар менен чогуу иштешип, ошолордун ичинде комсомол уюмун
жетектеп жүргөн киши да. Бул мыкты лектор, мыкты мугалим. Үчүнчүсү бул адамгерчиликти, парасатын бийик туткан жакшы адам, жакшы теңтуш, жакшы адам, жакшы жолдош, жакшы мугалим, жакшы деген эпитет бул кишиге жакшы жарашат да. Анан ошон үчүн ушундай көп кырдуу адам. Ал эми могу билим берүү системасындагы белгилүү таланттуу уюштуруучулардын бири. Быйылкы окуу жылына карата канча студент кабыл аласыздар? Анан кандай адистиктер боюнча студенттер даярдалып чыгат? Ошо жогорку билим боюнча бир 500 студентти кабыл алалы деп турабыз. Негизинен экономика, менеджмент, маркетинг, коммерция, анан туризм багыты. Ал ар бир багыттын ичинде өзү профилдер болуп бөлүп кетет. Мисалы, ошо экономика багытын алсак, аженде финансы, банковское дело, страхование, жана бухгалтердик эсеп жүйдө бөлүнөт да анын ичинде. Ошо ар бирине ошондой эле мисалы мировая экономика. Анан колледжге ошол бир 800дөй окуучуну кабыл алабыз. Ошо баш аягы жана айтып өтпөдүмбү, ошо бизде бир 4,5 миңдей студенттер окуйт. Ошонун бирден 4төн бири биринчи курстун студенттери. Ал эми атаандаштыкка кандай бир туруштук берип атасыз? Мен мисалы сурайын дегеним, азыр дерлик бардык университеттерде экономика багытындагы адистер даярдалат да. Анан ошол сиздердин университетке кандай атаандаштыкты жеңип атасыздар? Туура айтасыз. Мен кээде тамашалап айтып калам. Кыргызстанда 52 университет болсо, ошонун ичинен медакадемия менен консерваториядан башкасын деле экономисттерди даярдайт депчи. Анан бара-бара мына рыноктук экономика өнүккөн сайын мектепти бүтүрүүчүлөр дагы, энеталар дагы түшүнүп калышпадыбы? Эгер башында эптеп эле баягы 2 барак дипломду алганга аракет кылып, кошунанын баласы баланча окууга түтүрүп, менин балам эмне деп акыркы мал жанын сатып, балдарды окутуп бүтүрүшпөдү. Алардын баары баягы бооруң ооруйт, кээде көбү тачка сүйрөп башка мамлекеттерде көчө шыпырып жүрбөйбү? Анан ошондой конкуренция болгон убакта дагы мына биздин окуу жай ошон акырындап бутуна туруп алгандан кийин ошо бизге мектепти бүтүргөндө жанакы орто боюнча жогорку балдуу мектепти жакшы бүтүргөн балдар келет. Мен ошо менен сыймыктанам. Мисалы, кийинки 2 жылда бизде кабыл алууда ошо проблема болгон жок да. Мисалы, быйылкы жылда биз ойлоп атабыз, буюрса конкурс болот депчи. А бул конкурс болгон жерде аягында сапат болот да. Ошон үчүн бул рыноктук шартта Кыргыз экономикалык университети өзүнүн эмгегинин жасаган ишинин негизинде бүтүрүүчүлөрдү өзүнө багынтып алды десем жаңылышпайм. Ушул абитуриенттердин арасында мисалы социалдык абалы начар, төмөн студенттерге бир ошол төлөмдөр жагынан жеңилдиктер барбы? Бар. Мисалы, биздин ошо окуу жайга өтүү боюнча жана өзүбүздүн правилабыздын негизинде биз жылына мисалы экономика боюнча олимпиада өткөрөбүз. Ошол олимпиадага катышкандар, ошонун биринчи турунун жеңүүчүлөрү, экинчи туруна өткөндөр, анан ошол лауреаттары бизде ошо 100% чейин төлөмдөрдөн мындай бошотулушат да. Анан мисалы быйылкы ошол биздин правилалар боюнча мисалы ошо 170тен өйдө балдары бар мектепти бүтүрүүчүлөрдүн ошонун градациясы бар. Мисалы бирөөнү 15, бирөөнү 20, бирөөнү 30,
анан кийин 50 аягында мисалы жана алтын сертификаттар менен келгендер алар бекер да. Ошону менен дагы кызыктырабыз. Ошону менен жанакындай жогорку ОРТда балдары бар мектептин бүтүрүүчүлөрүнө жеңилдиктер бар. Ошондой эле баягы окууга келип өткөндөн кийин баягы үй турмушу, көп балалуу, үй бүлөнүн балдары жакшы окуса, мисалы биринчи семестрдин негизинде ошолор жакшы окуса, ошолорго биз төлөм акыларын жеңилдетүүгө жардам беребиз. Эми университеттин алдыга койгон кандай максат пландары бар? Эми эң негизги максат бая жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо. Аны кайсы ыкма менен бүгүнкү күндө ошо баарыбыз бая постсоветтик мамлекеттин баары эле биз баллон принциптерине өттүк да. Анан бул жерде ошол негизги максатыбыз ошо эл аралык аккредитациядан өтүү. Мен мурун айтып өттүм, биз 12-жылы ошо негизи проекттин негизинде Европа системасынын аккредитациясынан өткөнбүз окуу жай. Азыр биз ошо көз карандысыз ACBSP деген Америкада аккредитационный компаниянын менен 3 жылдан бери иштешип келе жатабыз. Ошолордон аккредитация өттүк деген ой тилегибиз бар. Бирок биздин министрликте ошо аккредитационный совет эмгиче ишин баштай элек. Хотя ол 15-жылды сентябрда башташ керек эле. Анан биздин азыр чочуганыбыз ошол биздин аккредитационный советтин Кыргызстандын реестрине жана биз иштешип аткан аккредитационный компания киреби, кирбейби деп токтолуп калдык да, же болбосо мына жазында биз ошол эл аралык америкалык системанын аккредитациясынан өтүшүбүз керек эле. Ал аккредитацияны өткөн эмнени алып келет бизге? Биздин бүтүрүүчүлөрдүн диплому бүт мамлекеттерде таанылат. Европада дагы, Азияда дагы. Европа, Азия, Америкада бүт. Ошол максатта ошону өтүп алсак, мисалы 12-жылы биз жана европейский аккредитациядан өтүп атканда, ошол аккредитационный компаниянын мүчөсү бир чех профессор бүтүп кетип атканда менен маектешип айтып калды. Ушу эми сизге айтып коеюн, сиздин окуу жай Европадагы орто университеттердин деңгээлине жетип калыптыр деп. Мени ошол сөз аябай эле демге дем кошуп демекчи. Анан кийин жанакындай алдыга максаттарды коюп, ушу дагы андан жогорку аккредитациядан өтсөк деген ойда, тилек. Демек, алдыда Американын аккредитациясына өтөт турбайсыз? Американын, Европанын дагы азыр иштешип аткан аккредитационный компанияларыбыз бар. Алардан өтүп, анан жана биздин бүтүрүүчүлөрдүн диплому ошол эл аралык мааниге ээ болот да. Демек, бул аккредитациядан өтүү менен студенттердин чет жакта иштешине шарт түзүлөт экен да? Шарт түзүлөт. Ошон үчүн биз жана былтыр ошол англис тилинде 2 адистик боюнча студенттерди кабыл алып атканыбызды ошонун негизинде да, ошол кийин аккредитация келгенде ошону да карайт да. Бул окуу жайда кайсы тилде кимди эмнени окутуп атат деген. Анан азыр ошо библиотекабызда бул кошмо Америка Кошмо Штаттардын посольствосу аркылуу ошол эле Кыргызстандагы Америка университетинин ошол жардамы менен библиотекабызды ошол окуу куралдары менен толуктап атабыз. Эми азыр интернет аркылуу калган көп нерселерди тапса болот да. Бирок баягы окуу курал китептерди өзүбүз бүгүнкү күндө мисалы айына өзүбүздүн типографиядан бир китеп же окуу методикалык курал сөзсүз чыгат айына. Ошо кийинки 2 жылда ошо өзүбүздүн
негизги сабактарды ошол окуу куралдар, китептер менен өзүбүздүн ошол авторлордун китептерин студенттерибиз окуп атат. Учурда Төлөбек Камчыбеков жетектеген окуу жай абитуриенттерди күтүп турган учур. Алдыда эл аралык деңгээлдеги мыкты адистерди даярдап чыгаруу башкы максат.